Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыргыз улуттук курама командасынын коргоочусу Азамат Байматов Малайзиянын Куала-Лумпур футбол клубуна өттү. Бул тууралуу Кыргыз футбол федерациясынан билдиришти. Кыргыз өлкөсүнүн улуттук курама командасынын коргоочусу Азамат Байматов Малайзиянын Куала-Лумпур футбол клубунун оюнчусу болду. Келишим 1 жылга түзүлүп, 1-январдан баштап күчүнө кирди. Азамат клубда адаттагыдай 7 номер менен чыгат деп жазылат билдирүүдө. Куала-Лумпур клубу Суперлигадан учуп кеткен жана учурдагы негизги максат кайра Суперлигага кайтуу. Ошондой эле Малайзиянын кубогунда мыкты оюн көрсөтүү, дейт Азамат Байматов. Эл аралык футбол федерациясынын грантынын эсебинен курула турган футбол борборуна берилүүчү жер такталды. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы кабарлады. Маалыматка ылайык, өлкөнүн футбол федерациясы Сокулук районунун айыл өкмөтү менен жер алууга макулдашты. Ал жер тилкеси Бишкектин түштүк батыш тарабындагы Масалиев көчөсү жана Арча Бешик конушунун кесилишинде жайгашкан. Эске салсак, социалдык тармактарда Бишкек шаарынын мэринен футбол борборун курууга жер берүүсүн талап кылган флешмоб башталып, Дордой футбол клубунун көрмандарынын Instagram аккаунту аркылуу ири футболдук объектини куруу маселесине кайдыгер карабагандарды 30 декабрда саат 11:00 Бишкек шаардык кеңешинин жана мэриясынын алдына чогулууга чакырышкан. 25 декабрда Бишкек шаардык кеңешинде бул маселе каралган, бирок бийлик шаар куруу боюнча документтерге каршы келет деп федерация сураган жерди бере алган эмес. Улуттук команданын футболчулар буга наразычылык иретинде Бишкекте ойногондон баш тарта тургандыгын билдиришкен. 9-кабатка бараткан лифт кулап, ичиндеги 4 үй бүлө мүчөсү каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, окуя Бразилиянын Сан-Паулу шаарында 30 декабрь күнү болгон. 47 жаштагы Жуселина Сантос конокко келген эжесин, жездесин жана алардын 19 жаштагы уулун тосуп алып, баары лифтке түшүп 9-кабатка бет алышкан. Бир кезде лифт үзүлүп, кулап түшүп, ичиндеги туугандардын баары мерт кеткен. Көп кабаттуу үйдүн жашоочуларынын айтымында, 2 жүргүнчү ташуучу лифттен жолдон токтоп калып, эшиги ачылбай көп бузулчу. Кошумча авариялык баскычы иштечү эмес. Маалыматка ылайык, аталган лифт 23 декабрда колдонулууга берилген. Жүргүнчүлөр каза болгондон кийин лифтти текшерүү үчүн жаап салышкан. 2020 жылдын 1-январынан тарта Евразиялык экономикалык биримдигинен сырткары мамлекеттерден ташып келинген автоунаалардан алынчу бажы алымы көбөйдү. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы буга чейин билдиргендей, мисалы 2009 жылы чыккан 2,5 көлөмдөгү Toyota Camry автоунаасынын баасы төлөмү мурда $1250 болсо, 1-январдан баштап ушундай эле машинанын бажы төлөмү $13,600 чыкты. Былтыр 18 ноябрда Москвада Евразия экономикалык комиссиясынын жыйынында кыргыз тарап 3-өлкөдөн кирген автоунааларга бажы алымдарын жеңилдетилген баа менен сактап турууну өтүнүп, бирок союздаштар аны колдогон эмес. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине 2015 жылы киргенден кийин машиналар 3 жыл бою биримдиктин алкагындагы төлөмдөр менен ташылган. 2018 жылы жайда Кыргыз өкмөтү Кыргызстанга ташылып келген автоунааларга бажы алымдарынын өлчөмүн азайтып, электромобилдерге нөлдүк төлөм койгон. Россиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмесинде бүгүнкү күндө 60 миңдей кыргызстандык бар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин директору Алмаз Имангазиев билдиргенин 30 декабрда Кабар улуттук маалымат агенттиги кабарлады. 2 жыл мурда Имангазиевдин белгилешинче бул сан 100 миң адам болчу. Россиянын мыйзамдарына ылайык каттоосуз жашап, иштеген, убактылуу жашаган жери менен документте көрсөтүлгөн жайы дал келбеген жана башка эрежелерди бузган чет элдиктер кара тизмеге илинет. Алар депортацияланып 5 жылга чейин Россияга киришине тыюу салынат. Кыргызстандын Россиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов бул өлкөдө 1,2 миллион кыргызстандык бар экенин июлда кыргыз ММКларына билдирип, алардын 500 миңдейи орус жарандыгын алганын айткан. Бишкекке мэр болгон Нариман Төлеев камалып келди. Кубанычбек Кулматовдун мойнуна 5 миллион сом айып түшүп, Бишкектин дагы бир мэри Албек Ибраимовдун үстүнөн кылмыш иши козголуп, 15 жылга эркинен ажыратылды. Ал эми дагы бир Бишкекке мэр болгон Иса Өмүркуловдун үстүнөн кылмыш иши козголуп, соттолгону калганда, Жандос Атамбаев президенттик бийлигине таянып алып калган. Бүгүн Бишкекке өзү кыргыз, бирок кыргызча билбеген Азиз Сурахматов мэр. Арине оң кулагы Ак үйдүн сөзүн укса, сол кулагы Бишкек шаарынын аппарат жетекчиси Балбак Түлөбаевдин гана
сөзүн угат дешет. Суракматовдун өз эне тили кыргыз тилин үйрөнүүгө далалаты чоң. Айтарыбыз, Феликс Куловго окшоп кызматка келсе эле кыргыз тилин үйрөнмүш болуп, кызматтан түшсө эле кыргыз тилинин эмне кереги бар деп бармагын салаасынан чыгарбасын. Кыргыз эли башкаларга кереги жок болсо да кыргыздар үчүн керек. Бишкек, Ош сыяктуу 3000 жылдык карт тарыхы болбогон менен кыргыздын борбору. Азырынча Азиз Суракматов жаңы жылды мыкты өткөздүм деп ойлоп, ары бери секирип турган убагы. Жаңы жыл элдик майрам. Азиз Суракматовго рахмат, элдин көңүлүн алып жаткан. Арийне анын мойнунда да бир топ иштер илинип турат. Мурунку мэрлерде болуп кылмыш иши козголбосо болду. Теги Бишкектин мэрлери Москванын мурунку мэри Юрий Лужсковго окшоп, же азыркы мэри Сабининге окшоп бир гана шаарды көтөрүү деңилгеси менен иштесе болду. Азизбек Келдибеков, Назар Ньюс, KG. 30 декабрда Бишкекте чет өлкөлөрдөн автоунаа ташып жаткан ишкерлер президентке, спикерге жана өкмөткө чукул кайрылуу жасашты. Алар октябрь айында жана ноябрь айынын башында чет өлкөлөргө заказ берип алып келатышкан автоунаалары Өзбекстан менен Казакстандын чек араларында жасалма жол менен кармалып тургандыгын. Анткени 2 күндөн кийин алар жаңы тарифтер менен кымбат бажы пашленасына кабыларын билдиришти. Ошондуктан өкмөттөн чек арада кармалып турган машиналарды алдын ала эле жаңы жылга чейин растаможка кылып коюуну суранышты. Бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовду Октябрь райондук соту үй камагына алуу боюнча чечим чыгарып абактан бошотту. Адамкул Жунусов 2013-2016 жылдары кыргыз бажысынын төрагасы болуп турган. Ага кылмыш жаза кодексинин кылмышка аралашуу, коррупция беренелери боюнча иш козголгон. Бирок ал иш козголоолор менен Кыргызстандан чыгып кетип, ага эл аралык издөө жарыяланган. 2018 жылдын декабрь айында Жунусов Азербайжандын Баку шаарында колго түшүрүлүп, Кыргызстанга жеткирилген болчу. Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтий Максатбек Ажы Токтомушев Сауд Араб падышачылыгынын ажылык министринин орун басары доктор Абдель Фатах бин Сулейман Машат менен жолугушту. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы билдирет. Жолугушуу учурунда алар 2019 жылдагы ажылыкты талкуулашып, андагы жетишкендиктерге токтолушкан. Сауд Араб падышачылыгынын ажылык министринин орун басары Кыргызстандын 2019 жылы ажылыкты мыкты уюштургандыгын айтып, өзүнүн эң жакшы деген баасын берген. Муну менен катар тараптар 2020 жылдагы ажылыкты уюштуруу боюнча пикир алышып, жаңы өзгөчөлүктөргө Сауд Араб падышачылыгынын ажылык министринин электрондук системасы боюнча сүйлөшкөн. Жолугушуунун соңунда тараптар 2020 жылдагы ажылык ишин уюштуруу боюнча келишимдерге кол коюшуп, Сауд Араб падышачылыгынын ажылык министринин Кыргызстанга 6110 квота берилгендигин билдирген. Мусулмандардын азирети муфтий Максатбек Ажы Токтомушев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешев баштаган бир топ адамдар Сауд Араб падышачылыгынын ажылык министрлигинин чакыруусу менен Мекке шаарына жөнөп кетишкен. Улан Үсөйүн деген гей парад кылып жүргөн неме бар. Ал былжырак пост жазып, дайыр эрем фитнес залына барат экен деп, анан бир былжырак ой пикирин кошумчалаптыр. Бул залга барганыма 1,5 жылдан ашты. Ден соолугума каалаган жерден кам көрөм, ал өзүмдүн ишим. Бул аралыкта көп адамды сергек жашоого үндөп, көп адамды машыктырууга тарттым. Өзүм ашыкча салмактан арылдым. Аны бул карындаш эми байкап жатса керек. Мен көп жол фитнес залды машыгуу тууралуу маалыматтарды Facebook'ка жазып жүрөм. Анан личкасына үкөм мен ал залга 1,5 жылдан бери барам десем, мен үкөдөбө деп капа болот. Мен аны эмне карындаш демек белем. Бирок антип айтса деле болчудай. Достор, ден соолукту чындап, сергек жашоо кылуу үчүн каалаган залга барыла, керек болсо таш көтөрүп тоого чуркагыла. Спорт тунугой таза сезимдин фундаменти. Жанагы жаман жуман парад кылган Үсөйүн дегендер алыс болгула. Парадыңарды кылып бактылуу жашап жүрө бергиле. Силер спортту кайдан түшүнбөк элеңер? Эрем Бишкектеги жакшы спорт клубтардын бири келип машыкла. Киспрушту жаагын жарачабайын десем, кызга кол көтөргөн неудобно. Спортту саясатка аралаштырбагыла. Дайырбек Орунбеков, министрдин кеңешчиси, Facebook'та өздүк баракчасынан алынды.
Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.